Жүрөк кан тамыры оорулары бийик тоолуу аймакта көп катталып, жыл сайын жүздөгөн адамдар өмүр менен кош айтышат. Андыктан оорунун алдын алуу жана туура жардам көрсөтүү дарыгерлердин башкы максаты. Нарындын башкы кардиологу Кайыпбек Кадыралиевдин айтымында, бийик тоолуу аймакта жашагандар жүрөк оорусуна көп чалдыгарын изилдеп, учурунда бул көйгөйдү эл аралык деңгээлде академик Алмаз Алдашев көтөрүп чыккан. 45 жаштан, эркектердин 50 жаштан деген ушул исследованиянын аркасында правительство маселе коюлуп, анан депутаттар колдогон. Пенсияга чыгуу боюнча. Анткени ошондой оору бул Нарын областында көп экен да. Анан мынакей ошо благодаря 2 ученыйдын, мировой академик Мирахимов, академик Алдашевдин аркасы менен Нарын областында Талант Сооронбаевич ага чоң рахмат. Азыркы директорду возглавлять этип атат, национальный профессор. Ошол наследияны тыштап койбой, өнүктүрүп атат да. Эл аралык тоо медициналык симпозиуму деп аталган жыйын Нарында 2-чи рет өтүүдө. Ага Америка, Европа жана Азия өлкөлөрүнөн саламаттыктын сакчылары келген. Жыйынга республиканын бардык аймактарынан дарыгерлер катышып, тажрыйба алмашууга мыкты мүмкүнчүлүк түзүлдү. Биз Кыргызстандын эң бийиктеген Аксай өрөөнүндөгүлөрдүн ден соолуктарына көз салуу менен жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алуу боюнча бир катар сунуштарды бергенбиз. Бүгүн мына ошолорду ортого салып, башка кесиптештерибиздин дагы ой пикирлерин угатабыз. Албетте, бул ооруга чалдыкпоо үчүн туура тамактануу, көп кыймылда болуу керек. Биздин изилдөөлөр менен ар бир ооруга чалдыккан адамга туура көрсөтмө беребиз. Калк саламаттыгына кам көрүү үчүн өтүп жаткан жыйындагылар мындан кийин Нарын облусу тоо медицинасына багытталган туруктуу борбордун милдетин аткарып иштешин колдошту. Мындан ары дүйнө жүзү боюнча Нарын ушу тоо медицина боюнча алдыңкы инновация, технология, илим боюнча бир борбор болуп калды десек туура болот. Андан дагы бир айтып кете турган жакшы жаңылык биздин Кыргызстан үчүн. Ушу биздин Кыргызстанда 2027-жылы дүйнөлүк тоо медицина конгресси өтөт. Ошо биздин коноктор ошого макул болуп атышат, колдоп атышат. Биздин республикада элибиздин 30% деңиз деңгээлинен 2000-4000 метрге чейин жеткен бийиктикте жашашат. Бул эмнени билдирет? Ошол биздин 30% элибиз күнүнкү өзүнүн жашоосунда ушул чоң тобокелдерге дуушар болушат да, кагылышып деп айтсак да болот. Анткени билесиңер, гипоксия деген жанагы жүрөк кан тамыр оору, анын өпкө жанагы дем алуу системасына таасир этчү чоң тобокел деп айтсак болот. Ошондуктан бүгүнкү биздин иш-чара аябай чоң мааниге ээ. Бир гана саламаттык сактоо системасына эмес, ушу региондордун өнүктүрүүсүнө дагы таасир этчү чоң иш-чара. Чет элдик дарыгерлер жаңы ыкмаларды үйрөтүп, бейтаптарга жардам көрсөтүү, кычкылтек терапиясын колдонуу жана оорулардын күчөшүн алдын алуу үчүн медициналык технологиялары тууралуу кеңири маалымат беришти. Норuz Аблаев, Бакчар Сарсаров, Ала тоо 24, Нарын облусу.